Assalamu alейкум, урматтуу каналдын катталуучулары. Бүгүнкү видеодо биз дрон менен койлорду сарайга айдап келе алабызбы? Негизи эле точка Адан Бга айдап көрө алабызбы? Дрон менен текшерип көрөбүз. Ошондой эле уйларды жана жылкыларды да айдап көрөбүз. Анда эмесе баштадык. Мынакей достор, бул жакта точка Адан точка Бга азыр койлорду айдап көрөбүз. Өзүңөр көрүп аткандай оң жакта койлор жайылып жүрөт, ошолорду сол жакка айдайбыз. Дрон менен акырындан жакын барып көрөбүз. Бир экичөө чочуду кетет окшойт достор. Кош. Жок, булар чогулуп мени карап турушты. Дронду карап атышат. Азыр артка айдап туруп, күүлөнүп келип туруп качырып көрөйүн. Гана. Кош. Чуркайт. Жок, кайра карабашты го булар. Кайра артка айдап көрөйүн азыр. Артка айдап туруп разгон менен келип көрүш керек. Гана. Кош. Гана чурка. Акырындан жылы баштады. Бирөө кетсе артынан кетет окшойт. Мынакей кетти достор. Кетти. Эми бояк сол жагын тосуш керек. Мындайраак жылып алайын. Кетти. Аябай катуу чуркап кетишти. Кичине кубалап жетейин. Жакшы. Токтосо жаман экен да, карап турушат экен. Кош. Кетти достор, кетти. Точка Бга кетип баратабыз. Буюрса жетет окшойбуз. Кош. Кичине бийигирээк көтөрүп алайын. Бир ордунан жылдырып алгандан кийин оңоюраак экен достор. Айдаган силерге жакшыраак көрүнсүн. Кичине ылдый түшүп коеюн. Кош. Кош деген, конечно, так угулбай эле мен баягы съемка кылып атканда образга кирип кетип атам кичине. Мынакей точка Бга жетейин деп калдык. Болжол менен бир 100дөн ашык 200 метрге жакын жерге айдап келип атабыз достор. Биз эч жакка баскан жокпуз, болгону дрондун жардамы менен бул койлорду азыр точка Бга айдап келдик. Баракелди достор, дрон менен койлорду точка Адан точка Бга айдап келсек болот экен. Койлор карап чочуп атышат. Дальше каяка кетерин билбей атты. Эң негизгиси ошо бирөө чуркаса эле ошону баары ээрчип кете берет экен. Бирөөсүн чуркатып алса, калганы кетет экен. Мынакей достор, биз азыр силерге көргөзөлү. Точка Б бул жер. Мынакей точка Бга жеткиребиз деген ушул жакка тиги точка Адан айдап келдик достор. Достор, бул жакта үйүр жылкылар бар экен. Элестетели, мен айылдамын. Талаада жайылып жүргөн жылкыларды айылга айдап келиш керек болсо, дрон менен айдай аламбы же айдай албаймбы? Аракет кылып көрөлү. Могу бер жакта турган айгыр окшойт. Эң артындагы мындай калып коргоп аткан дагы окшойт да. Чочубойт экен. Артка берип туруп кайра үркүтүп көрөйүн. Ушул метод жакшы дейт экен. Артка берип астыга берсе, кетти. Артындагы айгыр окшойт да. Кайтарып коргоп үркүп атат окшойт да. Бул эмне болгон неме деп үйүрүн коруп атат окшойт. Так, мага сол жакка кетиши керек. Солураак айдайын. Анткени айылга кетчү көпүрө сол жакта. Бурулду. Мынакей достор, топ үйүр жылкыларды айдап бара жатабыз дрон менен. Дрон менен дагы айдаса болот экен. Бир топ эле жерди чуркап коюшту. Койлорго караганда аттар бат чуркайт экен. Ошондуктан бир азыраак убакыт алат экен. Мынакей карагылачы, жылкылар чуркап баратат, оюн салып чуркап баратат кээ бирлери. Айгыр болсо дагы эле артында бир нерсе болсо дронду тиштеп, секирип, тээп, үйүрдү коргоп калам дегендей артында кайтарып келатат. Мынакей көпүрөгө жетейин деп калдык. Жакшы достор, көпүрөгө жакындап келатабыз. Буюрса топ үйүр айылга кирип үйгө чейин айдап келсе болот экен. Баракелде достор, жакшы. Дрон менен дагы жылкы айдаса жарайт экен. Бул жакта бир эки уйлар бар экен. Азыр уйду айдап көрөбүз достор. Уй негизи тоготпойт болуш керек деп ойлоп атам, бирок азыр аракет кылып көрөбүз. Мынакей бул азыр ак уйду айдап көрөлү. Бир 100 метр, 200 метрге айдап көргөнгө аракет кылабыз достор. Үш. Басып атат достор. Уйлар дагы таң калып чочуйт экен. Мынакей карап атат, бул эмне болгон неме деп. Бул уйдун торпогу бар экен. Мынакей чочуду. Уйлары башкача чочуйт экен.
Так, жакыныраак айдап көрөйүн. Негизи мен оңураак жакка айдашым керек, ошондуктан кичине сол жагына чыгып алдым. Уй карап атат. Жакындаган сайын чочо сүзүүбөйбү я? Жок, сүзбөйт деле, бийиге эле окшойт. Биз өзүңөр байкагандай тети машина өтүп бараткан жакта турабыз. Аябай эле алыс жердебиз, достор. Так, бул оңго кантип буруп айдайбыз? Оңго айдаш керек да. Өш. Басты. Бул торпогу жаңы туулган окшойт, жакшы баса албайт экен, достор. Могу картошка айдалган жер турбайбы еще. Аң болуп неметип. Уйлар оңой менен баспайт экен, достор. Улам карап, качсамбы же качпасамбы деп аябай ойлонуп атышат. Бирок жанагы ыкмага салып, артка астыга айдап кетирип атабыз. Бул жакта торпогу siiп атыптыр, ошон үчүн токтоп калган экен. Азыр бул жагына чыгып алайын. Ылдый карай айдайбыз, достор. Өш. Тетиги жакка барышыбыз керек. Өш. Торпок басса эле уй дагы кетет окшойт. Мына кете баштады. Торпок чочуйт экен. Уй деле чочуйт окшойт. Өш. Аякка эмес, солго айдаш керек. Акырындыктан бир калыпта кете беребиз, достор. Артка астыга кылсаң негизи чуркап чочуйт экен, бирок бир калыпта деле айдап кеткен жакшы. Анткени артка астыга берген сайын дагы батарейка көбүрөөк коройт. Бир калыпта акырындан айдай берели. Уйлар ушинтип жай баскандыктан, достор, азыр түрдүрүп койдук. Мынакей, достор, ушинтип картошкадан айдалган жерден уйларды айдап чыктык. Өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Демек, кайсы бир аралыкка же кайсы бир жерге уйларды дагы дрон менен айдаса болот экен. Мынакей, биз тетиги картошка айдалган жердин аркы четинен баштап ушул жерге чейин уйларды айдап келе алдык. Ушул 3 жолу учкандан кийин дрондун батарейкасы отурду. Мен азыр алмаштырган учуп келатам. Бул жактан да бир аз күлкүлүү нерсе болуп кетти. Байкенин чочуган карасаңыздар. Мынакей, достор, койлорду азыр сарайга айдап атабыз. Карагылачы үркүп атканын. Улам жакындаган сайын үркүп чуркаган дейден кетти. Биздин максат бул койлорду тетиги сарайга киргизиш керек. Албетте бул жакта койлор да бир аз көнүп калган, бирок мисалы артынан айдап сарай жок болсо деле мындан ары деле үркүтүп айдап кетүүгө мүмкүн экен. Бирок азыр биз сарайга айдап барабыз, достор. Мынакей, сарайга жакындап калдык. Бул видео бир аз түрдүрүлгөн, анткени аябай узун убакытты алып кетти. Аябай дегенде эми сиздер интернеттен узунураак болуп калса эле көрбөй каласыздар. Ошондуктан силердин убактыңарды үнөмдөп бир аз түрдүрүп койдук, достор. Карагылачы, койлор солдаттардай болуп шумдук басып бараткан, Кытайдын солдаттарындай болуп. Мынакей биригишти, биягы уже пробка болду. Бияктан козулар тебеленди де калабы деп да кайгырып кеттик. Койлор кирип дарбазадан батпай калышты, пробка болуп атат, бардыгы чочуп баштарын көтөрүп дронду карап аткан кездери. Демек, достор, дрон менен кой, уй, жылкыны айдаса болот экен, кайтарса болот экен, издеп таап барып керектүү жерге чейин айдап келсе болот экен. Ошондуктан дрон менен жогору айткан нерсенин баардыгын кылууга мүмкүн экен, достор. Муну да текшерип көрдүк. Мынакей, койлор өзлөрүнүн үйүнө келди. Мен колдонгон дрон DJI Mavic Air 2 деген дрон. 3 батарейкам бар, 1 батарейкам жарым саат учат. Мынакей, достор, өзүңөр көргөндөй эле койлорду дагы жогоруда айтып кеткен жылкы уйларды да айдап көрдүк. Дрон менен принципи кой кайтарса болот экен, уй кайтарса болот экен, жана жылкы да кайтарса болот экен. Ошондуктан чабандар, эгер дрон алсамбы, албасамбы деп ойлонуп аткан болсоңор, дрон алсаңар силерге жарайт экен. Каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта туруңар. Силер менен Акыл Блейк болду.